Мына азыр Бактияр экенин эки аты бар экен, тартканы келдим. Бул Жалал Абадтагы Чолок теректеги Дыкалык палвандын бандитинин линиясынан экен. Бул жакында эле улуттук спорт Карим аканын YouTube каналына чыккан экен. Ошондо бир аксакал Кадамжайдан 230 миңге багылып алган экен. Жаш боюнча быйыл 8 асый дейт. 5 жыл үйүрдө жүрүптүр. Бутунда ишиги бар экен. Анан быштысында болгон экен бул. Быштысында айрылган экен. Улакта деле жүрө берет дейт. Үйүрдө деле жүрө берет дейт. Катып калган экен. Анан аттын бою 1.55 дейт. 230 миңге алып кеткен экен. 240 миң деп чыгар деп мына Бактияр акага айттыр. Бактияр аканын бир аты бар экен, ушуга кызыгып атыптыр. Ушуну сатып, анан калганын нар жак бер жагын сүйлөшөбүз деп Кадамжайдан бул жака салып өттүр. Мына ушундай маалымат. Бактияр аканын номерин жазып коем. Чалып дагы маалымат ала бересиздер. Анан ушул атты таныган билгендер дагы комментарийден жазыңыздар. Бисмилла. Сол балбандын атына барабы? Кабагы. Жылоолору жакшы экен бирок. Бир жылоолатып коюң деле оозун каклап. Мына Абдыкалык балбандын бандитинин ургу деп маалымат берди. Бактияр ака айткан сөздү мен сиздерге айтып бердим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.